Кайненесин өлтүрүүнү көздөгөн келин. Келин менен кайнене такыр тил табыша албай коюшту. Кайненеге келиндин жасаганы жакпайт. Келинге кайнененин мамилеси төп келе бербейт. Жек көрүү уламдан улам күчөп отуруп, акыры келинди шайтан азгыра баштайт. Кайненеңдин көзүн тазаласаң, анын каарынан кутуласың. Ансыз да Алшордунун ичер суусу көрөр күн аз эле калды. Келиндин чындап эле ниети бузулат. Бир күнү ал аксакал табыпка келип, андан адам өлтүрүүчү дар сатып алууну каалагандыгын айтат. Анда аксакал: "Кызым, аны эмне кыласың?" деп сурайт. Келин кайненеси менен болуп жаткан окуяны төкпөй чачпай ийне жибине чейин айтып берет. Андан кутулуунун мындан башка айласы жок дейт. Аксакал ага макул болуп, кичинекей баштыкка салынган чөп дарыны алып чыгат да: "Кызым, бул дарыны күн сайын кайненеңдин тамагына аз-аздан кошуп бергин. Бир канча убакыт өткөн соң бул дары таасирин тийгизип, кайненең каза болот. Анан сенден эч ким күмөн санабай калат. Анан ал байкап калбасын үчүн тамакты абдан даамдуу кылып жасашың керек. Жана кайненеңе жакшы мамиле кыл" дейт. Келин сүйүнүп дарын алат да үйүнө кетет. Ошол күндөн баштап кайненесине тамак жасаганда дарыдан аз-аздан кошуп коюп турат. Кайненеси күмөн санап калбасын деп тамакты абдан даамдуу жасайт. Кайненеси эмне десе ошого макул болуп, ага жакшы мамиле кылууга өтөт. Күн өткөн сайын келиндин мүнөзү өзгөрүп, тамакты да даамдуу жасап калганына ичи жылыган кайнене ага жакшы сөздөрүн айтып, каарын төкпөй калат. Дагы бир аз убакыт өткөн соң кайнене келинин өз кызындай жакшы көрүп, эркелетип, бапестей баштайт. Кайнененин мындай мамилесине ичи жылыган келин өз кылыгына өкүнүп, түнү менен ыйлап чыгат. Кайненесин өлүмдөн кантип алып калуунун жолун издейт. Акыры баягы табыпка кайра келет. "Эмне болду, кызым? Сага дагы кандай дары керек?" дейт табышка. "Ата, мен туура эмес иш кылып турмун. Кайненем мага өтө жакшы мамиле кылып жатат. Анын жанын сактап кала турган дары таап бериңиз эми", дейт келин шашкалактап. Ошондо көптү көргөн дарыгер: "Кайненеңдин өмүрүн гана эмес, экөөңөрдүн мамилеңерди сактап кала турган дарыны өткөндө эле берген менин кызым", деп мыйыгынан жылмыйып.